Алгач айыл өкмөттүн кеңсесинде донорлорго аткарылган иштер тууралуу маалымат берилди. Мектепке чейинки билим берүү уюмунун кадрлары да жетиштүү. Бакчада керектелчү буюмдардын баары даяр. Эки мекемеде 30га жакын адис бар. Алар бакчанын айланасын көрктөндүрүшүп, бөбөктөрдү күтүп жатышкан. Бирок тарбиячылардын айлыктары чечилбей жаткан. Ал маселе жалпыга маалымдоо каражаты аркылуу козголгондон кийин каралып, билим берүү министрлигинен чечилип берилип, бакчанын ачылуу аземи болду. Көптөн күткен болчук бул детсадты. Мугалимдер бар, эки жакка кеткен интеллигенттер бар, чоң эне, чоң аталарга тыштап балдарын тала түскө чыгып кеткен балдар бар. Ошолордуга эң жакшы шарт болду. Биринчиден айыл өкмөтүнө, ушуга көрсөткөн спонсорлорго чоң рахмат. Мукур айылында 520 кожолук болсо, аларда 3,5 миңден ашык калк жашайт. Азыр бакчага бара турган 200дөн ашык балдар кезекке турушат. Аталган мекеме ишке кирип, 100 бала кабыл алынды. Швейцария өкмөтүнүн өнүктүрүү агенттиги каржылаган бул долбоорду Helvetia Swiss Intercarpation институту тарабынан аткарылып, 3,83,253 сом каражат жумшалды. Ага кошумча жергиликтүү бюджеттен 554 000 сом каражат бөлүнгөн. Very happy to be here because a very good work has been done here. Мен бүгүн бул жерде болгонума абдан кубанычтамын. Аябай жакшы иштердин жүзөгө ашырылганын көрүп турам. Бирок мен дагы баса белгилеп кетким келген нерсе бул ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чоң салымы деп ойлойм. Алар ошол жергиликтүү калк менен иштешип, алардын көйгөйлөрүн угуп, анан ошолорду финансылык жактан колго алып, ошолорду ишке ашырууда алардын да салымы чоң. Ушул эле долбоордун алкагында айыл аймагынын Байгашка терек айылында эски мектепти толук капиталдык ремонттон чыгарып, бакчага айландырышкан. Аны ачууга көп күч жумшаган маркум Раат Кожоматованын ысымын беришип, 60 орундуу бакчанын да ачылуу аземи болду. Алгачкылардан болуп, биринчиден бала бакча ачылып жатат. Ал бала бакча 60 орундуу, бүт шарттары менен түзүлүп атыры. Жумшак, жакшынакай кроваттар менен камсыздалган. Авлетим айыл аймагында 9 айыл бар болсо, анда 12 миңден ашык калк жашайт. Болгону айыл аймагы боюнча 90 орундуу бир гана балдар бакчасы иштеп келген. Балдарга мектепке чейинки билим берүү уюмун ачуу маселеси айылдык кеңештин депутаттары тарабынан каралып келген. Эмеректерди алып берүүдө ушул Helvetia уюму бизге жакындан жардам берип, жергиликтүү кызмат көрсөтүү долбоорунда ушуну ишке ашырдык. Муну ишке ашырууда ошо эл менен иштешүүдө биздин айылдык кеңештин депутаттары өзүндө болгон финансыны тийиштүү өзүбүздүн үлүшүбүздү карап берип, ушуну жүзөгө ашырууга салым коштук. Эми айыл аймагы боюнча 250 бала бакчага барып, билим тарбия алууга шарт түзүлдү. Тагайбек Акматов, Абдымомун Калбаев, Топчубек Ашыралы уулу, Аксы району.